Кудай таалама эч кимдин нар жагын территория өтө албайбыз да. Только 7 катмарга чейин жетсек болот. Биз 7 катмардан эмес 1 катмардан өтө элекпиз да. Себеби жанакы акылың мында болуп, мындай акылдар бар, мындай акылдар бар, кээде бийик акылдуулар бар. Анан эми акыл аз болсо, мисалы үчүн бирөө дыйканчылык үйрөнүп, өмүр бою ошо дыйканчылык менен өтөт да, башка ишти билбейт да. Ооба. Аң сезими жетпейт ага. Сен алиги медитацияга отура турган болсоң, сенин акылың вообще башкача болуп кетет. Сен эч ким жарата албаган нерселерди жаратасың да. Ошон үчүн азыртан үйрөнүп аракет кылышың керек да. Sen эптейсиң. Медитация кандай болот? Мына жерде окудум эле го мен музыканийде. Ошондо комузда анан кийин окугам да, анан ошондо бир эжеке Халида Зейналиева деген актриса эжеке келип сабак берип кетет эле. Ошол оштон келет да, анан ошол эжеке медитация кылдырат эле да бизге. Алар сахнага чыгаарда ошентишет экен да. Анан кийин Көрдүңбү медитация болуп кетти? Жамал Сейдакматова дагы барбы? Билесизби? Өтүп кетти. Ошол жака барсак дагы ал бирок музыка коюп коет эле да. Музыка коюшса болобу? Же койбош керек? Сен мисалы үчүн ум, подсознание, акыл бар. Биздин акылыбыз бар. А подсознание акылдын түбү. Ал подсознание 360 десе, акылың 360 десе. Мисалы үчүн чана чүгүрдүн өзүң сиз менен сүйлөшүп атып бирдеке түшүп кетип жетип болду уже подсознание. Сен ошон үчүн жанакы УСБ Маракея мисалы үчүн бычак менен келип билдирбей сайып койгондо, ошону келе айтканын уже бирөө менен сүйлөшүп атат, аякты сезип турасың. Бул уже подсознание өтө күчтүү болот. Ошон үчүн сен подсознанияңды иштетиш үчүн медитацияга отуруп алып туруп, мисалы үчүн оюң менен азыр жакшы көргөн жериңе мындай отуруп туруп бир жерге барып келчи. Көзүңдү жумуп туруп. Otur. Азырбы? Otur. Отурсаң? Otursana. Азында